Урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, замандаштарым, мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Бүгүн биздин мекендештер көп эмгектенген, көп бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишкен метро Добрынинский, Серпуховскаяга жакын жерде турабыз. Мына артымдагы Добрынинскийнин выходу, бул жер бир эле выход. Чыккандан кийин эле могу Макдональдс айланып мындайынан басасыздар. Мекендештер буга чейин мен көп жол тарттым эле. Бул жакта кыргыз рыногу, кыргыз базары бар депчи. Могул жакта издегениңиздерди баарын табасыздар. Дары чөп саткан массажныйлар бар, продукт саткан дүкөн бар, кийим дүкөндөр бар, авиакасса толгой нерсени тапсаңыздар болот. Келип, жолугуп аласыздар да мындай авиакассанданчы. Мындайдан барсаңыздар. Өтүп эле бери көзгө. Сол менен мындайдан басып, жолду көргөзөйүн. Бүгүн биз ушул метродогу Ал Баракат чайканасында болобуз. Толук видеону алдыңкы омлетте көрөсүздөр. Мынакей бир туугандар, чайхана Баракат экен. Ал Баракат деп адашып алыптым. Мына Серпуховскаянын 3-выходунан чыгып эле мындайынан басканда килтейип көрүнүп турат, сол жакта болот. Парковкалар боюнча могу жерлер платный парковкалар. Негизи бул жерде бесплатный парковка жок. Такси парковкадан ылдыйда көрдүк. Ушул жерге токтотсоңуздар болот. Мына могу жерден киресиздер. Чайхана 24 саат бою сиздерге кызмат көргөзөт. Экинчи этажга көтөрүлдүк. Чайхана Баракатка экинчи этажы менен 3-чү этажы карайт экен. Мына толук маалыматты могу карындашым экөөбүз берелик. Кандайсыздар, карындаш? Саламатсызбы? Келиңиз, кош келипсиз. Келдик, саламатчылык. Аябай чоң өзгөрүү болду деп калдыңыз. Ооба. Коолорго чейин алмаштырдык, официанттарды баарын алмаштырдык деп калдыңыз. Рекламага катуу даярдыктар болуп турган да? Ооба, рекламага катуу даярдык болду. Ошол үчүн чакырдык. Биз 6 жылдан бери иштеп келебиз бул Баракатта. Чайхананы. Чыккандан кийин эле оң жакта ушундай холодильниктерде өзүбүздүн Кыргызстандын суусундуктары турат. Компоттон баштап, бозого чейин бар экен. Негизи бул Баракат филиалдары аябай көп. Шеф кебаб деп дагы тартып көргөзгөнбүз. Аякта аябай популярдуу шашлыктар эле, анан самоварлор менен өзгөчөлөнүп турат да, карасаңыздар. Ушундай чоң самоварлордо чайлар ар дайым кайнап, даяр болуп турат. Оплаталар наличный, карта менен дагы боло берет. Негизи бул чайханага канча адам отуруп бир убакта чай ичип кеткен мүмкүнчүлүктөр бар? Канча адамдык демекчи? Бул жер 2-чи этаж, 3-чү этаждагы бар. Бизде общий эсептеп келгенде 200 адамга. Токтураак сүйлөйсүздөр. 200 адамга аякташтырылганбыз. Негизи 200 адам батат, кеңири тамактанып, отуруп кетишсе болот. Жакшылыктарды өткөзсө болобу? Ооба, жакшылыктарды. Мисалы, метрого жакын экен. Серпуховскаяга дагы, Добрынинскаяга дагы. Ооба, Куран окутса болот. Жакшылыктар, туулган күндөр, сөйкө салуулар бизде өткөрүлүп келет буга чейин. Аш жесе болобу? Ооба, килограмм. Достор менен. Ооба, заказ берип, килограмм плов заказ берип отуруп кеткендер болот негизи. Пловдун килограммы канчадан силерде? Пловдун килограммы 2500 рубльдан. 1 килограмм ооба. Ичинде тарелка салат, свежий, анан чайник чай, 2 чайник чай бесплатно берилет. Жакшы, мына ички жасалгыларыны өзүңүздөр деле мындай баа берсеңиздер болот. Мына өдөсүн караңыздарчы мындай. Өзгөчө жасалгаларда телевизорлор ар дайым бул жерде жанып болот. Мына сырттагы аябай жакшы көрүнүп турат экен. Мына караңыздарчы. Азыр бардыгы мындай честный болсун. Тамактардын даамдарын жеп жүргөн клиенттер өздөрү айтып берсин да. Ошондой кылабызбы? Ооба, жүрүңүз. Бул жактан баштайлыбы? Эже, саламатсызбы? Кандай отурасыздар? Жакшы отурасыздарбы? Эч кереги жокпу? Тамактарыбыз жактыбы? Тамактары жактыбы сизге? Жакшы тамак каттуу кылышат, постоянно келип турабыз. Көптөн бери билесизби бул чайхана? Көптөн бери билем, 5-6 жыл болуп калды. Сен жаңашылгандан эле билем бул жерчи. Телөөсү канча, кандай баа бересиз телөөсүнө? Билүүсүнө 5 баа берем да. Жакшы тейлешет, тыгынч жер, тамактар таттуу, жакшы. Метрого жакын. Эң элеси метрого жакын билебиздер. Анан келген госттер постоянно ушул жерге алып келем, просто чысарым келсе да, айылдан гость келип келсе, жакшы жер, өзүбүздүн эмелер кыздыз иштетти. Өзгөчө кайсы тамагын сүйүп жейсиз экенсиз? Казан кебабы менен көзөк шорпосун. Анан бааларына кандай баа бересиз мисалы? Баалары башка чайханаларга салыштырмалуу кымбатыраакпы же кандай норма дейсизби? Норма. Сизге жеке кайсы тамактары жагат? Мен да ушул жерге жакшы мактагандыктан келип отурам.
аяшым болот ушу аябай жакшы көп жылдан бери келем дейт. Жакшы экен тамактары. Тез тейлегенге аракет кылышат экен бардыгын. Жакшы. Адамдын эң негизгиси биринчи киргендеги аура, андан кийин тасмалда. Бардыгы жакшы, ойдогудай. Жакшы деңгээлде. Ишиңиздерге ийгилик. Тамагыңыздар дамдуу болсун. Жакшы отурыңуздар. Үй бүлөгүңүздөр менен семейный келчү болсоңуздар, ушундай детский креслолор сиздерди кире бериште эле күтүп турат. Бул жерде ар дайым тамактанып жаткан эжекелерибиз келип калыптыр. Тамактардын даамдары боюнча, телелери боюнча өзүнүн оюну ачык айтып берсин. Эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Кудайга шүгүр, бул кайсы убакта келбейли, ушул баракаттын эшиги ачык, тамактары даамдуу. Бул жерде биздин кыргыз жигитибиз Тимур администратор дайыма кайсы убакта келбей кыздары менен мээримдер бизди дайым жылуу жумшак күтүп алышат. Айткан убагында тамактарыбызды даярдайт. Тамактардын бардыгы даамдуу. Келген адам капа болуп кетпейт да. Постоянно жылуу жумшак бизди кабыл алышат. Биз канча жылдан бери ушул кафелердин эң жакшысы деп мероприятие өткөзөбүзбү, туулган күн өткөзөбүзбү, мындетип жолугушуп, бир эмени чече турган болсок да, дайым келип, бир күн эки күн келип, кабиналарны алып отурабыз да, биз растчылык айтабыз да. Көбүнесе кайсы тамактар сизге жагат? Бизге плов жагат, основной. Плов, манты. Ишиңизге ийгилик эжеке. Ар дайым тынччылык аманчта жүрө берели. Рахмат садагам, саңа да өмүрүң узун болсун. Ушундай кайсы жерде болбосун кыргыздардын даңкыны чыгарып, кыйналганы барбы, ушундай бир жакшы сенин передачаңды дайым көрөбүз. Ишиңе ийгилик. Ушундай даражага жеткизген ата-энеңе рахмат сага. Рахмат сизге дагы. Бул эжекебизден көптөн бери бул чайханадан чай ичип келеткен. Тамактары боюнча, тейлелери боюнча эң негизги сурап көрөлүк. Кандай эжекем? Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Эми бул чайхана береке ошо бизге метрого да жакын, удобный. Экинчиден бизде посольство ушу метрого жайгашкан. Посольство кандай жумуштар менен келип калабыз. Ошондо постоянно ушу жерге келип, ушу обед кылып, кечиндеси мындай өзүбүзчө бир чогулуштарды өткөзсөк, сүйлөшкөн келип калсак постоянно келебиз. Официанттар аябай жакшы мындай тез чуркашып, жакшы эме обслугасы жакшы. Темирда администраторлары дагы жакшы, тамактары эми кандай биз жеген тамактар ушу да, биз сүйүп жеген жакшы пловтору ушу. Плов жакшы кылышат, шашлыктары жакшы, көзө шорпо деп шорпосу жакшы. Ушул эми ишиңерге ийгилик, сага дагы сен деле передачаларын көрүп жүрөбүз ушу. Ишиңерге ийгилик, рахмат алтындарым. Ишиңизге ийгилик эжеке. Тамагыңыз дамдуу болсун. Анан аш жеүүчү менин агайнилерим, бир туугандарым, сөйкө сала турган эжелерим мисалы мына чакан кабинасы дагы бар экен. Той көрө албай жүргөн болсоңуздар, могу жерге келсеңиздер, телевизорлор ар дайым кызматта. Кондиционер, печкалары бардыгы иштеп турат, камералар дагы бар экен. Эми сиздерге 3-этаждан маалымат берелик. Бул жакта сөрүлөр дагы бар турбайбы, карындашым? Ооба, бул жакта тапчандар бар. Тапчан, ооба, бүгүн банкет болот, жасап койдук. 10 адам, 8-10 адам отурса болот, негизи. Ооба, кенен отуруп. Платный кандай бул жагы? Жок, бизде кабина менен тапчан бесплатный. Бир 6 адам келсе, бул жерден отуруп, башка тамактар жеп келсе боло берет демекчи. Ооба, заказ берип, тамактардын каалаган тамагын заказ берип жей берсе болот. Аябай жакшы экен. Мына бул жерде бардыгы ачык, айкын көрүнүп турат. Ашканасынан бир мындай чагылдырып коюлган да. Өтөдөн көргөзүп койсоңуз, ашканада эмне кандай жумуштар болуп атат, тазалыктар боюнча. Мына ушундай ашканасы. Барын барда көргөзгөн жакшы турабы? Анан менюларын кандай кылсак? Менюларды ооба, келиңиз мынакей. Менюсын мындай көргөзүп коелук, келиңиздер. Эми сиздерге менюсунан бир кабар берелик. Мына байкаңыздар өзүңүздөр. Мына ушундай. Канча түп тамак бар негизи сиздерде? Тамактын түрү аябай эле көп бизде. Анан ушунун бардыгы барбы деген сөз? Ооба, бардыгы бар. Каалаган заказ бере берсе болот, бардык тамактар чыгат. Кээ бир чайханаларда мо жок деп коет. Сиздерде андай эмес? Жок, бизде андай эмес, бизде баары бар. Мына ушул шашлыктар. Карын деп коебу. Шашлыктар кааласа бизде килограмм ассортилер бар бул жакта. Пловтор килограмм,
курдак, дымдама, казан кебаб. Мекендештер мына ушундай. Бул жерге келип кетип жүргөндөр болгон болсо, тамактар боюнча, телүүлөр боюнча өз оюңуздарды честный могу жерге жаза кетесиздер. Келчүлөр ошого карап келе берет. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым тынччылыкта, аманчылыкта ушундай кылып жүрө берелик. Карындашым, көрүшкөнчө анда. Тейлөөлөр боюнча кичине жакшы карай бересиздер. Эгер тейлөө жакшы болсо, тамактар даамдуу болсо, ар дайым элдер келе берет. Ооба, буюрса баарын оңдодук. Эми аракет кылып атабыз ого акырындап. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.